Испанияда гиластын баасы $1 түшүп кетсе, теришпей бакты таштап коюшат. Демек, ал жакта эмгек күчү кымбат болгон үчүн өзүн өзү актабай калат. Мына ушул маселе боюнча сүйлөшөбүз. Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүн гилас ашардабыз, гилас терип атабыз. Балдар гилас терип атат. Мен муну ушундай челекти илгенге ушундай илмек жасап берип атам. Сиздерде эмне дейт? Илмек дейби? Бизде илмек деп айтат. Ушуну жасап, ийип жасап берип атам. Бул канчалык кыска болсо, демек гиласка ошончолук жакын болот мынакей. Эгерде бул илмак узун болуп калса, демек аралык өтө узап кетет да, бул деле убакытты алат. Мынакей, муну аласың, муну эгер ылдыйда болсо, таштаганга чейин кыйла убакыт кетет. Гилас теримчилер бүгүн 1,5–2 иштеп атышат. Эгерде сиздин гиласыңыз сейрек болуп калса, же курт болуп калса көбүрөөк, же болбосо дол уруп кетсе, кээ бир жылдар актабай калат. Эгерде гилас бакты 40 жыл мөмө берет деп эсептесек, ошонун 8 жылы кээ бир ушундай арзанга туш келет, кээ бир жылы жамгырга туш келип калат. Мына ушуга даяр болушубуз керек. Быйыл гиластын баасы жакшы чыгып атат. Азыр гилас теримчилер 20 кг терсе, эгер сейрек болсо, 20 кг тере турган болсо, бүгүн 2000 сом үчүн демек өзүн өзү менен жаап калат да, болду. Ошон үчүн ар бир теримчи кеминде 40 кг териш керек. Эгерде 40 кг жетпесе, демек сизге азыраак акча кылат дегенди түшүндүрөт. Биз мына ушул гиластарды өстүргөндө боюна, формасына сөзсүз маани беришибиз керек. Сиз канчалык бийикке чыккан сайын ошончолук гиласты аз терип баштайсыз. Канчалык жерде жүрүп терсеңиз, демек ошончолук тез тергенге мүмкүнчүлүгү болот. Мен сиздерге айтып эле аткандай, мына бутак. Мына бутакты алып келесиң, колтукка кирет, эки колдо тересиң муну. Тарс терип кетсең, бир күндө 150–200 кг терип койгонго мүмкүнчүлүгү болот. Азыр мен бир кол менен камера тартып атам. Мына ушундай туугандар. Мүмкүн болушунча гиласты жакшы багып, жакшы карап, жакшы дарыласаңыздар, чаңдаштыргычын койсоңуздар, же болбосо өзү чаңдаштыргыч гиластар тиксеңиздер, демек гиласты көбүрөөк тергенге, өзүн-өзү актаганга шансы көбүрөөк болот. Азыр бул гиластардын үстүнө чыкпайбыз. Мына бутактар ийилет. Бардыгын тартып алып келип туруп эле колтукка киргизип терип бересиң, кайра туруп калат мынакей. Биз ушул максатта KGB кылганбыз. Азыр KGB'ден испандык бутоого өтүп атабыз. Жан бутактары мына ушундай мөмө берет. Мынакей. Жан бутактары ушундай мөмө берет. Эгерде балабойдон ысык жерге бак кылып алган болсоңуздар, кечке чейин иштегендер бакты аралап жүрө берет, бирок аягында результаты аз болот. Сиздер менен Бага Сура Кыргызстан каналы болду. Тынч аман болуңуздар туугандар.